Көп кабаттуу этаждардын салынып атпайбы, пеноблок, гипсокартон дегенчи. Ошондой материал да алынып келинген. Биз ошону кезип, өзүбүз ушундай үлгүдө, что бул немеге ылайыктуу болуш үчүн биз өзүбүз ушундай кылып кезип, үлгүлөрдү даярдап, анан бул жакка өткөрөбүз сыноолордучу. Адам өмүрүнө коркунуч жараткан кырсыктардын бири тилсиз жоо. Өрттүн келип чыгуу себептери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сыноо лабораториясында аныкталат. Процесс общий 45 минуттан алат. Бул жеке эле күйүп калбастан өзүнүн туруктуулук салмагын дагы жоготуп калды. Мындан тышкары дал ушул жерде курулушка керектелүүчү жана жасалгалоочу материалдардын, эмеректердин күйүүчү топтору, күйгөндө уулуу зат бөлүп чыгаруучу көрсөткүчтөрү текшерилет. Жарым сааттан кийинки абалы биз үлгүнү салгандан кийин, бул өзү күйүп баштаган убакыттан кийин жарым саат убакыт кармайбыз. Аягында результатын биз мунун жыйынтыгын ченейбиз, канча өзүнүн жалын таралуусу канча сантиметрге чейин жалын тарап күйгөндүгүн. 67 сантиметрге чейин өз алдынча жалын тарап келди. Лабораторияда материалдардын сапатын текшериш үчүн бардык шарт түзүлгөн. Жогорку температурага туруштук бере алабы, тутануу же деформация байкалбайбы деген сыяктуу көрсөткүчтөргө ылайык. Материалдардын бекемдигин жана туруктуулугун аныктаса болот. Азыр чогуу үлгүнүн кандай абалга келип калганын чогуу көрөбүз. 15 минутада 528 градус ысыктыкта ушундай абалга келип калды. Лабораториянын негизги багыттарынын бири өрт коопсуздугу боюнча курулуш, текстиль жана булгаары материалдарын классификациялоо. Мындан тышкары өрттү өчүрүүчү заттардын, техниканын жана жабдуулардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык экени текшерилет. Ар бир сыноону 7 үлгүдөн текшеребиз. Биринчи сыноо материалдын түз багытта отко чыдамдуулугун текшеребиз. Биздин текшерүү убактыбыз жалпысынан 5 гана секунданы талап кылат. Мынакей биздин текшерген азыркы учурда материалыбыз бул жарактуу деп табылды. Себеби бизден ГОСТо көргөзүлгөн материал өз алдынча күйүп кетүү болгон жок. Былтыр жалпы 800дөн ашуун изилдөө жүргүзүлгөн. Лабораториянын жабдуулары эл аралык стандарттарга жооп берет. Сыноолордун жыйынтыгы боюнча кардарларга протокол негизинде отчет берилет. Данное оборудование используется для выявления при коротких замыканиях или длинных замыканиях. Өзгөчө кыш мезгилинде жылытуу приборлорун көп пайдалануудан улам өрт коркунучу жогорулайт. Мындан улам коопсуздук эрежелерине маани берүү зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окутуу борборунда офицерлер өрттүн алдын алуу багытында түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп, окутууларды өткөрүп келүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.